Имя, отчество. Мамайбек. Число месяц год рождения. 070. Машину. Здравствуйте, уважаемый кыргызский народ. Я сейчас нахожусь в города Бишкек. Я глубоко сожалею и прошу прощения у всего кыргызского народа, особенно у матерей, сестер, дочерей Кыргызстана, и также у семьи покойной, ее родителей, детей, близких. И за свой сегодняшний необдуманный поступок хочу извиниться. Сегодня на моей странице в социальных сетях было опубликовано недопустимое, унижающее человеческое достоинство сообщение. Это заявление оказалось крайне оскорбительным и нанес урон чести покойной и достоинству ее семьи. Я полностью признаю свою вину и что усугубил боль, утрата, готов понести всю ответственность перед законом Кыргызской Республики. Жанагы блогер Айбек Уланов көчө ГУВДдан чыккандан кийин азыр историясында кайра шылдыңдаган сыяктуу ар кайсында историялар чыгарып атат. Ошондой эле мурун аутизммен дагы ооругандарды шылдыңдады деп азыр инстаграмдан дагы көрүп атабыз блогерлерден. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Ушул жанагы көчө мына баарыбыз билгендей ГУВДга уш блогер Айбек Улановду алып келишкен. Алып келгенден кийин беседа кылып, анан кечирим сурады, анан кой беришти. Бирок азыр досудебное производство башталды. Бул жерде ГУВДда тергөөчү Мыктыбек деген тергөөчү алып барып атыптыр ишти. Анан ошо азыр бизде мыйзам боюнча экспертиза деген болот, ошо призыв барбы деп, анан азыр лингвистический экспертиза деп айтабыз. Ошо экспертиза чыгат, ал чыккандан кийин анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берет деп айтат элек. Анан бизде азыр мына блогерлер чыгып атат, мына кыздарыбыз чыгып атат, ошондой эле эркек балдарыбыз колдоп чыгып атышат. Анан мен айтат элем, ошо колдоп чыгып аткан көбүнчөсүнөн дагы суранат элем, эгер мына действительно колдоп күйүп аткан болсо, ошо кыздарыбыздын келечеги деп, кийин что башкаларга дагы сабак болсун деп, мен азыр ошо элдерден суранат элем. Мына мен мына ГУВДга арыз жаздык. Прошу возбудить уголовное дело в отношении блогера Айбека Уланова по факту распространения информации чести и достоинства погибшей, а также за разжигание ненависти и вражды деп. Ошондой эле привлечь блогера Айбека Уланова за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации деп мына арыз жаздык. Мына мен өзүм баштадым. Негизи мыйзам боюнча сөзүм эмес, интернетке эле чыгар эмес. Жанагы арыз менен кайрылсак, бул мындайча айтканда эффективнее болот да. Мына мен коллективное заявление деп жаздым. Мына өзүм Абдыкапаров Шердар Жолдошбекович деп өзүмдүн атымды биринчи жазып, мына мен баштап бердим. Эгер мага арыз жазып дагы, мына арыз жазып койдум, просто коллективное деп, аягында мына биз дагы кошулабыз деп туруп, колуңарды коюп, фамилияңарды жазып, атыңарды жазып койсоңар, бул мындайча айтканда эффективный арыз болот. Эгер кошулабыз ошо арызга биз дагы деп жана күйүп аткан үйүндө жатып, чын эле күйүп аткандар болсо, мына ошо арызга кошулсаңыздар болот. Азыр мен азыр астыда жазып кетем, менин помощницамдын номерин жазып коем. Ошого кайрыласыңар. Биз уже арызды суббота мына воскресенье выходной, понедельник 12:30 арызды тыштайбыз. Ошого жери кол коюп, мен дагы салымымды кошом дегендер, ошо помощницамдын номерине чалып байланышасыңар, бир группа түзөбүз и ошол жактан дальше иш кылабыз дейт элем.